Рысбек Алымбеков Таштан Ерматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык институтунун чет тилдер бөлүмүндөгү окуусун бүтүрүү алдында турат. Окуу жайда өткөрүлгөн мыкты практикант 2025 сынагында баш байгеге ээ болду. Мындай жеңиш менен чет өлкөгө тапшырып билимди улантсам деген максаттары бар. Көбүнчө кыздар болду, көбүнчө агайлар аз да. Ошон үчүн аябай балдар менен иштеш дагы аябай оор болду. Бизде акыркы госпрактика болду 1 ай. Ал жакта мен балдар менен иштешип отуп, ар кандай балдарды көрдүм. Бирөөсү эрке, бирөөсү аябай тың болгон ар кайсы балдар менен иштеш. Бирок мага өзгөчө аябай оор болду алар менен иштеш. Аракет кылдык да болушунча. Ама сынакка 2 жума калганда аябай катуу даярдандык, видеосун жасап, отчетту даярдап бүт. 2 жыл практика өттүк, ошо 2 жылдын ичиндеги бүт отчетторду даярдадык. Аталган сынакка 50дөн ашуун катышуучу ат салышып өндүрүштүк практикада колдонгон колдомолор жана видео отчеттор эске алынган. Окуу жайдагы мындай алгылыктуу иш-аракеттер студенттердин изденүүсүнө салым кошот. Практиканын ичинен бул мыкты практикант конкурсун өткөрүү студенттер үчүн чоң бир мотивация, шыктандыруучу катары кабыл алынат. Анткени студент ошол практикада алган тажрыйбаларын конкурста даярданып, конкурстун өзүнүн шарттары бар да. Ошол шарттарга даярдык иретинде даярданып жатып көп тажрыйбаларды алышат. Бул жерде биздин мугалимдер методист эчелер менен бирге эле мектептин мугалимдери дагы катышат. Ал жерде ар бир класс жетекчи ошол студентке сабакты өтүүнүн жолдорун, консультацияларды беребиз, көрсөтмө куралдарын жасайт, ошондой эле кагаз иштерин, бардыгын сабактын пландарын жазышат, ошондон көп тажрыйба алышат. Сезима Жумалиева аталган окуу жайдын башталгыч класстарда окутуу бөлүмүндө билим алып келет. Окуучуларды билимге кызыктыруунун ар кандай ыкмаларын колдонуп сабак өтүүгө аракет жасап, ал иштелмелери менен сынакка катышып баш байгеге татыктуу болду. Азыркы окуучулар сабакка көп көңүл бурушпайт. Ошол себептен ар бир окуучуну өзүмө каратып, ар бир окуучу менен иштешкенге аракет кылам. Жөн эле доска менен сабак өтпөстөн мен сабагымды көргөзмөлүү, интерактивдүү кылып өткөнгө аракет кылам. Аталган окуу жайда 140 мугалим эмгектенип 1300дөн ашуун студент 6 багыт боюнча билим алып келет. Кесипке багыттоо менен катар эле ар кандай кароо сынактар уюштурулуп турат. Студенттер арасында мыкты келечектеги мугалимди табуу, ошондой эле шыктандыруу. Бул ошо келечектеги мугалим болууга шыктандыруу. Анан бул жерге негизги критерийлер жалгыз эле гана сабак өтпөстөн ошо сабакта балдар менен иштөө ыкмаларын кандай билишет, жаңы технологияларды кандай колдонушат, ошол эле IT технологияны кандай колдонушат, көптөгөн IT платформалар бар, ошону сабак учурунда колдоно алабы, дидактикалык жактан кандай ыкмаларды колдоно алат, кандай жаңычылдыктар менен сабак учурундагы балдарды тема менен кызыктыра алат. Ошол негизги критерийлер. Сиздерге ийгилик каалаймын. Биздин ошо практиканттарга көзөмөл кылып, тажрыйбасы менен бөлүшкөн биздин ага эжелерге чоң